Assalamu alaikum. Aleyküm. Sizlerden ahvalыңыздарды bileli dep gelip kaldık. Geldi. Бегалов акем, окурмандарга биринчи өзүңүздү тааныштырып, ушу циркте канча жылдан бери иштеп атасыз, ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Benim familiyam Murzaliyev, atım Begalov. Sirkte 78 yılı prikaz çıkıp görgüm. Maga çeyindağı yarım yıl, bir yıl çıkıp bunda işledim beni. Oşundan beri şu sirkte işlep geledi. Demek 40 жылдан ашыптыр да. 40 yıldan aşıp var etmedi. Анан ушул сиздин өнөр канаңызбы? Şu yerden hazır yaşlarga da altta geletken ballarga bir normalde dostoylu. Biz aytmakçı Soyuzgasında bolgon 89 yıllarda 50'den aşık Trotsky kolektifinin arasından Soyuzgas içindeki 15 respublikadan çıkan ona şunday Trotsky kolektifinin arasından ikinci orunga çeyin jetken yıllar gündür bolganda hazır yenimiz başta elden eri köp, başta elden çiri köp degендей жетекчилигибиz ешким көзүн билбегендиктен ушундай абалда отурбайбызбы? Өзүбүздүн тапкан маяныбызга, алган айылыбызга эптеп момунтип бирдеме чогулуп ушу коңшу республикалардан артта калбайбыз деп жаш балдарды даярдап ушундай бир иш кылып аткан кезибиз да. Алган айлыгыңыз канча болот? 7000 тегерегинде. 7000 тегерегинде болсо, анан ушул 7000 сомдун бир тобун ушака жумшап салсаңыз ишке. Кандай жашоо болот эми? Неме мага деген суроо болуп атат да. Жигитке 70'ine rast kılat degендей uçurumda ululardan atadan şu bir de meclislerden üyönüp işte. Hazır mallarının varsın. Ben özüm kolum menen жасаймын. Yer toplumdan başlap uyuşkan tegimunuzun varsın. Cenab-ı şapalak kamçıdan beri örgöndü bilem. Benim kamçım menen benim kamçımlarımda köp kişiler kamçılanıyor. Köp jigitler deyince. Biroq kızların da bizde Kırgızda ayalik şığanda kamçı, erkek şığanda kamçı jasalat. Hani bilesin elde. Oşonda bir önör var. Andan keyin kalganın ben asmanaçı tros menen jana uçkan düşürgön. Şulardын барысын turmuş үйрөттү de. Siz негизинен баягы ат оюндары боюнча да. Men özüm dressurdan başladım. Ayı үйрөтүп başladım. Ayı topostу, ечки карышкы, рысча сүйлөсүн деген. Ушулар менен иштеп калгам. Салмабек Урманбет деген народный артист каза болуп калды, көз өтүп кетти. Алла калсын. Андан кийин мен гимнастмын. Воздушный номерде Мамадай киргизип, Эшен Мамытбек деген агабыздын жетекчилигинде иштеп 82-жылы Москвада республиканын атынан барып, бир жыл Москвада жаңы циркте юбилейный программада иштедим. Нилаев деген герой сөз турдадан цирктин директоруна алган почетный грамоталар, ВССПСтен, БКСМден алган почетный грамоталар бар. Чоң история да. Эми андан башка мамлекеттик сыйлыгыңыз барбы? Мына 40 жылдан ашык иштеп атыптырсыз. Эмгек сиңирген артист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, эл артист деген сыяктуу. Даңк медалы. Менин характерим менен андайларды тазалап жүрбөйбү. Тияк бияка өтүп, жана чоңдордун өзүнөн өйдөрүп тургандар, бутун тазалагандар алып жүрбөйбү. Мен андай характер ушу энем төрөгөндө туура эмес төрөп койгон окшойт да. Атамдын намысы үчүн, атамдын фамилияны туура алыш үчүн ушуга чейин мен балдарымды дагы өзүмдүн балдарым эмес, менде заниматься эткен балдарды да ошого тарбиялайм да. Анын барысы акча деген кол бергенин муз эмеспи, бийлик деген колдон учкан куш эмеспи, турмуш деген сиз менен биз эмеспи. Чыңгыз Айтматовдун күндө адам болууга кыйын деген бир сөзү бар эмеспи? Men ушундай сөздөрдү такай мындай эме кармайм да, башта
men de saktayım da. Adam bolup yaşasaң эми званияга болгондо эки баш чыгат же башкача болуп кетесиң. Баягы эле легал болосуң да. Ошон үчүн мен званияга да өтө кызыккан жокмун. Хотя было возможность. Ушундай учурлар болгон. Түшүнүктүү. Мына азыр ушул жуманын башынан бери ушул кыргыз циркин 14 жылдан бери жетектеп келаткан Курмангазы Исанаевдин ишмердүүлүгүнө нааразы болгон артисттер өкмөткө, жогорку кеңешке нааразычылыгын айтып, ушу кызматтан кетсин, 70ке чыкты, жаштарды көтөрөлү, жаштардан коелу деген демилге көтөрүп атат. Ушул демилгенин башында сиз болсоңуз керек, жаңылбасаңыз. Эми ишке ашчуданбы бул маселе? Акыл баштан, асыл жаштан деп азыр бизге жаңы министр келди. Бул жигит быйыл көчмөндөрдө 3-көчмөндөр оюнунда ошол жакта да жүрүп көрдү эле да биз ишти. Цирктин артисттерин ишин. Жогорку кеңеште каралган болду. Аида Касымалиева 17-жылы 60ка чукул артист түшүп, биз ошо ага чейин Султан Раев министр болуп тургандан бери да танып келатты эле, кайрылып келатты эле, эчтеке чыкпай келаткан. Баардык жерде бул ишенин өзүнүн туугандары, аке-укелери бар болчу да. Ошону менен жаап келаткан. Аида Касымалиевага мен 1000 мертебе ыраазымын. Жогорку кеңеште өтүн заседаниясында болдум. Туура көтөрүп берди. Ишти жаап, тигинтип кагаздарды жоготуп коюп ишти жаап койгон зам прокурорунан бери так отчет сурап, Садыр Шерекова. Аябай мындай туура иш алып өттү да ушул жолу. Жыйынтык жаат деген жаңы министр ушу жаш бала таза да. Укту, көрдү болгон эмени. Өзү да бияка 5-күнү келем деп атат, 2 күндөн кийин. Ушул жерде цирктин состояниясын көрсө, анан жаштар өссүн деген биягында бир жүрөгүндө оту бар болсо, он обязан ушундай эме чыгарганга. Анан мына 32 жаштагы Аида Акматова деген ушул жаш артистканы директор катары силер ишеним көрсөтүп жылдырып атыптыр да. Эми Аида Акматова боюнча эмне айтасыз? Ушул ишти көтөрүп тартып кете алабы? Биз улуу поколение мага чейинкилердин көптөрүнүн көзөтүп кетип эметкен, эми алдап биз да кошулуп калдык. Жашпыз деп айткандан алысмын да. Бул баланын, бул кызыбыздын кичине төрөлгөндө бери биздин көзүбүздүн алдында чоңойду да. Эмне кылганы? Европанын книга рекордуна ошол жака кирген. Германияда жүрүп ошол жактан кирген. Эч кимди неметип кылат деген эмеси жок. Өзүнүн дана таланты менен, таланттын күчү менен кирген. Андан кийин бул жерден быйыл көчмөндөр оюнунда Салбурундун проектисине кошулуп, фестиваль сыяктуу эме болду, чемпионат, фестиваль кандай деп аташты, аны да жакшы билбей калдым мен. Ошондо Турчанкадан кийин 2-орунду алды. Андан кийин Монгол, Американка ошондой болуп эметишти. Таланты бар, муну бир караганда көрсө болот да, жөн эмес, жүрөгүндө оту бар. Эркек баладай болгонбуз. Гимнаст, номерлардын, воздушный номерди иштеди, канатта иштеди, вертикальный канатта, мачтада иштеди. Буту менен жаатып, биздин Жаңыл мырзанын образын кайралып чыккан ушул кыз. Азыр өзүнө замена даярдап келатат ушул кезде. Ошо даярдап келаткан Чынара Малимкулова деген кызы уже алтын алып келе баштады. Алтын, күмүштөр мен так айта албайм, точно айта албайм. Но могул бар. Алардын өздөрүнөн сурасаңар болот. Эми мен өзүмдүкүн айта албасам, бирөөнүкүн айткан жөнүндө үстөн мындай айта берген туура эмес болуп калат го. Кыз характери бар, ишенген жаштардын арасынан лидер, потому что жаштар өздөрү көтөрүп чыгып атат. Ушуну колдоп бергиле, ардагерлер, биздин аксакалдарыбыз деп. Анан жаштын сураганын, жашың ушул жашка келип, пайгамбар жашына келип калганда да, ошолордун сөзүн жерге таштап, Исанаевге окшоп, эптебеле өзүңдүн чөнтөгүңдү, өзүңдүн кекиртеңди ойлоп отуруп отурганда биз кимбиз? Адамчылыктан да кетип калабыз го. Мен ошон үчүн ушул балдарды көтөргөн эмесмин. Ушуну көптөн бери күтүп келатканбыз да. Мен лично күтүп келаткам. Раз жаштардан чыкты, бериш керек жолду. Эки тискин бир чылбырды колуна карматып, ак жолго алып, ак бата бериш керек. Вот ушунда кыргыз цирки
murunku kalığına gelet de oylayım avul yaşlarımız mene. Elin arasından yaşlardan irgese, eleke salalı irgese de çıkat. Buna biz bir kança vakıttan beri buna bugün. Şu yaş artistlerden fikirlerini okuduk. Ondan buna sirktin için kıdırıp tartıp görüp çıktık. Artistlerge değerlik şart tüzülböptür. Sirktin sırtı yaltırak içi kaltırak kenda. Birok belgili bolgonda uşaka milyon, 10 milyon so'mlar kotorulganda. 56 milyon otur. 56 milyon so'm. Hem alış kemini yazaldı. Esepte verdi. Sekimov cevap bere albay. Ahırında minister gelgende ahırın çığa kaçtı. Sekimov'tan bolgon dokumentalniy подтверждение spravkası var. Qaysi yıl kança milyon akça kotorulgan. Geçen koyular oşol 56 milyon goçu. Sirkte daha bir canına bir de trussa olmakta. Не только için onda bir tane сиденье, свет, музыкальный световое оформление ondan başka canına bizge manış kurup beraber 56 milyondu bir tura faydalansa barısını da bütün çöntögün salvay. Görgön yok bu sırtın kosmetik remont kılıp şvap koygun ministerstva hükümet tekararısa aktanat mına momunu kıyratıp saldım. Artistlerge rekvizit alıp verse, biz iştevatkan nomuru maldarga çöv alıp verse, ana ne kılganına maktanı oturat bulmuş. Uyatsı ittiğinde boş gerek de, erten ki menden çöv üstüye kalsın degen işte kıl otatta. Amında bol boş gerek gibi. Bizim hükümet başçıları, ministerstvanın yetekçileri, uşağı gönül bölüşçü uçuru ne bak gelgen ötüp aratatlar. Biz ayla getkenden oğuğa var otağız.